Ушул биздин мекенибиз Кыргызстан кандай керемет жер. Акыркы мезгилде биздин ушул жергебиздин кооздугу бүткүл ушул дүйнөгө таанымал болуп, элдер биле баштады. Ушундай кооз, адамдын колу тийбеген жаратылышы бар деп бизди тааныйт. Ушул Кыргызстандын 94% тоолор менен курчалат. А бирок дал ушундай керемет кооздукту биз бүгүн мындай өз деңгээлде биз сактай албай жатабыз. Өндүрүш тармагына өтө көп маани берип, өтө көп лицензияларды биз бердик. Ушул акыркы 30 жыл Кумтөр Голд компаниянын жалгыз өзү экологияга 261 миллиард сом зыян жасагандыгы боюнча ушу Бишкекте Октябрь райондук соту ушул ишти каралган. Кумтөрдөгү уулуу ушул заттардын сакталган көлмөсү түндүк жактан көлгө болсо, түштүк жактан Нарын дарыясына өзгөчө коркунуч жаратып турат. Кумтөр, Чаткал, Ала Бука райондорундагы мисалы алтын казуучулар үчүн Кыргызстандын керемет кооздугу эске алынбай жатат. Эгер ушундай темп менен биз кете берсек, мына кең аркылуу биз экономиканы көтөрөбүз деген уран менен барсак, анда 10 жылдан кийин биз жаратылышыбыз эмне болот? 10 жыл, 5 жыл өткөндөн соң зыяндуу уулуу калдыктардын сактоочу өлкөгө айланып калбайбызбы? Ушул жаратылышыбыздан эч нерсе калбайт. Тоолор тешилип, ичиндеги алтыны кетип, өмүрү жери чукулуп, бизге эмне калат? Биздин ата бабаларыбыз үчүн эмне баалуу болгон? Биздин жаратылышыбызбы же кыргыздын напсеби? Ушул бутка турабыз, жылуу кийинебиз, даамдуу тамак жейбиз деп эле ошол үчүн биз өзүбүздүн жаратылышыбызды саткан. Бул биздин кыргыздын намысына жатпайт, кыргыздын өзүнүн жаратылыштагы мындай мүнөзүнө бул жатпайт. Мен депутат болсом, негизги күчүмдү ушул Кыргызстандагы экологиянын сакталышына күчүмдү арнайм. Табият биздин бир гана бактылуу келечегибиз эмес, биздин табият бул биздин тарыхыбыз. Кыргыз бар жерде жаратылыш бар болуш керек. Кыргыз деп өзүн ата албайт, өзүнүн жаратылышын. Ата бабалар бизге таштап кеткен ушул сыймыгыбызды биз сактап калбасак.